Bir aylık askerlik dayanıktan öttük, bugün ant berебиз. Askerlik ant berүү үчүн belgilengen sıka kadam. Da. Ben Катардагы жокер Балтабаев Чумабек Кыргалбеков Кыргызстан элине ишендүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик устаттардын талаптарын, командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Ант берем. Ант берем. Атамекенге кызмат кылам. 2024 жылдын 11 май күнү 36-806 аскер бөлүгүндө жаш жоокерлердин ант берүү аземи өткөрүлдү. Иш-чарага Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысынын орун басары, 36-806 аскер бөлүгүнүн командири жана өздүк курамы, жоокерлердин ата-энелери, үй бүлө мүчөлөрү катышышты. Балдар ушинтип эл журтту коргогон, Кыргызстанды тербеткен инсандардан болсун. Элибиз, жерибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, ушулар ушул жерде кызмат кылып, эсен аман үйлөрүнө кайтышсын. Сиздерди аскердик ант алышыңар менен куттуктаймын. Bir ay boyu баштапкы аскердик даярдыктан өткөн жаш жоокерлер ант беришип, андан соң курал менен аткарылуучу саптык көнүгүүлөрдү жана тактикалык эпизоддорду көрсөтүштү. Мекеним Кыргызстан, кымбатсың жанымдан, сактаган душмандан, сен үчүн антым бар, сен үчүн антым бар. Менин уулум Нурланбек уулу Амантур аскердик кызмат өтөөгө келди. Кыргыздын жерин, элин коргогон азамат эр жигиттерден болушун биз дайым каалайбыз.